Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Жаңы клиникабыздын ачылышына карата 20%га чейин жагымдуу арзандатуулар каралган. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүүнү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек: Пятницкое шоссе метросу, Пятницкое шоссе көчөсү 35. Телефон номерибиз 8925 103 27 77. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Адилеттүүлүктү сатсаңыздар капа болбоңуздар. Мына президент тарабынан канча камкордук көрүлүп, силердин айлык майыңар да көтөрүлүп. Социалдык шартыңардын баардыгы түзүлүп атат чет-четинен. Бир гана ушу адилеттүүлүктү сактап бергиле дейт. Ушу адилеттүүлүктү сактап. Биздин Конституцияда мына Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 37-чи беренесинин 1-чи бөлүгүндө мындай деп жазылат да: Кыргыз Республикасынын жарандары мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына шайлоого жана шайланууга, ошондой эле референдумга катышууга укуктуу деп жарандары да. Сиздер алып келип аткан мыйзамда 3-чү берененин 6-чы бөлүгүндө мындай деп редакциялап атасыздар да: сот тарабынан аракетке жөндөмсүз деп таанылган же соттун мыйзамдуу күчүнө кирген өкүмү боюнча эркиндигинен ажыратуу жайларында кармалып турган жарандар, диний ишмерлер, ошондой эле соттолууга мыйзамда белгиленген тартипте жоюлбаган адамдар шайланууга укуксуз деп турат да. Укуксуз. Мына дин ишмерлери ушул жерде мына Конституциянын мен айтып кеткен 37-чи беренесинин 1-чи бөлүгү бузулуп аткан жокпу? Жок, бул жерде көрүнүп турат да, бардыгы шайланууга жана шайлоого укуктуу деп. Жок, бул жерде ошол эле Конституциядагы принцип бар, разделение государства от религии да. Отчет катары чыгаруудам $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөзсүз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сенин эмбанкың не деп чыгат? Сен өзүң озек айтып келсең, 0554 00 70 84 эмбанк номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар бунусунда. Сөзсүз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп, ушул кыз озек айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөзсүз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өзү донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити, өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экеселеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. То, что религия отделена от государства, ошол эле светтик принципти камсыздоо максатында киргизилип атат да. Ошондо дин саясаттан алыс болуш керек дегенчи. Ошол максатта болуп атат. Бул жерде нарушение болушу мүмкүн эмес го дейм. Мен да ислам динин карманам. Бизде азыр Алишер Ташбаевич айтып кеткен 90% элибиз мамлекетибиздин 90% ислам динин карманат. Бул ислам дини таза дин, туура дин деп баарыбыз билебиз. Ушул динди кармагандыгы үчүн ушундай иш-чараларга катыша албай калабы, эл өкүлү боло албай калабы? Жок. Бул жерде кичине туура эмес түшүнүп алган окшойсуз. Эме болуп атат. Бул жерде диний ишмерлерге муфтияттын системасында иштеген диний ишмерлерге тийиштүү.
катардагы жаран ислам динин карманган катардагы жаранга тиешеси жок. Ооба, туура эмес, мен кичине сизге туура эмес неме. Бирок негизи мисалы үчүн айыл жерлерде имам, зам имам дегендер бар да, алар да катыша албай калат да, туура. Ооба. Бардыгы диний ишмер болот. Бирок мамлекет тарабынан эч кандай айлык алышпайт, алар элдин кызматында мындай биздин таза динибизди пропагандалап, жайылтып жүргөн үчүн. Жок, буюрса айлык маселеси дагы азыр каралып атат. Буюрса ал жагына дагы неме кылып жетебиз го дейм. Анан бул жерде динди бурмалап, анан элдин аң сезимин бурмалап ошол диний риториканы колдонуп же болбосо ошол диний эме аспектти колдонуп кеткен. Keçe tünü menен tamoyişlerмен çabışıp çıktık. Tünü menен tamoyişlerden 7-8 tamoyişler karmadım. Ben keçe tünü geldim. Tünü menен oşular menен çabışıp çıktım. Erti menle çurkap bulacak kere kaldım. Buna Boştu, jana Karasu'da murda Ray Matраевтің emesi vardı o, tamoyişinin terminalı vardı özünün jeke. Biz mamleketke alıp koygonbuz da. Mana oşol jerde uyuşkan tamoyişlerden uyugun keçe tünü takaladık da. Mana alar çıkıp atat. Üşüntüp kaldık. Üşüntüp kemerdejike saldı. Ayaktan anan ak rengin aparat salıp antip mintip. Üşüntüp anan orukçam olup kaldı balam. Çünkü hiç kimge kalabay bunu. Hiç kim men görgön emeni hiç kim görbeyle koysun. Mendey başka eneler sızdabaсын. Men bir gün ordukta görüşpesin. Balam birinci grupta individual bolup kaldı. Algan peysası jede dары darmegine jetpeydi. 2 jumurta işteyim temselep. Gündöp tündöp жүрөм balam dep. Mende hiç kim mende orduktu görmesin. Hiç enenin jürögü orbasın. Üşüntüp